come in the arena, make the ground shake, make the ground scream. Me feeling knock off the enemy, bring the fire when I fly to the melody. Blood fire, you beginner, keep on the game, me a winner. Your man them know me a leader, when I come in the arena. When I come in the arena, when I come in the arena, when I come in the arena, when I come in the arena. Ассалаумалейкум достар, барыңыздарга салам. Бүгін біз Delta Fitness клубында қонақтамыз. Андықтан біздің YouTube каналға катталып, лайк басқанды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге сөз бергенде эле, сіздер сұрағандай эле көп иничектерибиз, досторубуз сурап жатат. Канатка, крыльяга, далыга. Канат менен крылья экөө бир эле. Көптөрү туура эмес түшүнүп эле ар кандай нерсени айтышат. Бирок ошого кандай оңой машыкса болот, кантип чыгарса болот деген сіздердің сұрауыңыздарга бүгін біз жооп катарында Delta Fitness клубында коноктобуз. Биз менен бирге болуңуздар. Бетибек Атайбеков каналына лайк басып, комментарий таштаңыздар. Достор, биз негизи бардык өнүгүүлөрдү баштардын астында бел булчугу грыжага албаш үчүн, болсо ошо бел булчугу аябай күчтүү болуш үчүн гиперэкстензия деп коет, мындай өнүгүү жасашыбыз керек. Бардык залдарга барсаңар ушундай станоктор бар. Өз тұрышымыз керек, тағы жайын. Крылья жасашымыз керек. Обязательно жасаш керек бұны. Грыжа болмайды бұндан. Грыжа менен органдардың бардығын ушул өнүгүү айыктырып, грыжага именно ушул өнүгүү жакшы жардам берет, жана ошол эле турниктага жакшы жардам берет. Андыктан бул өнүгүүнү 4 же 5 подход башына обязательно жазып алсаңар, сонун болот. Достор, биздин өнүгүүбүз ошо белге далыга болуп аткан байланыштуу. Биз фитнес клубда машыгып аткан болсоңуз, мындай станоктор бар, көп эле тренажерларда. Көп эле фитнес клубдарда бул далынын ички бөлүгүнө кетирип турган өнүгүү. Силерге көргөзүп берем, азыр жасаш керек. Жайына, өтө оор салмак керек жок бул жерге. Эң башкысы сезе турган эле салмак болуш керек. Демден тура чыгыш. Үч бараткана дем алабыз. Үйдөгө тартканда демди чыгарабыз. Ондо 4 эре жасасаңар болот. Эң сонун чувство болот. Достор, бардыгыбыздын билгендей эле, ар бирибиздин үйдө турник бар. Айылда деле, шаарда деле бардык залдарга барсак турник болот да. Спинаны, крыльяны мындай өстүрүш үчүн бул ички бетине өстүрүш. Турник бизге жакшы жардам берет. Ошон үчүн азыр мен кандай тартыныш керек көргөзүп берейин. Бардыгыбыз ойлой беребиз мындай. Апаттан тартынса болот деп. Эгер мышцы чоңойсун десеңер, жайыраак тартыныш керек. Широкий хват. Мындай абалда кетиш керек да. Ушундай кылып, жай эле кылдаттык менен шашпай жазалсаңыздар, спина, крыло, канатыңар, силер айткан канатыңар аябай жакшы чыгат. Андыктан эң сонун абалда жазайм десеңер, шашпай эле 4 же 5 подход жазсаңар, сонун мүмкүнчүлүк болот. Достор, мынакей спина күнү, далга берген күнү негизи абдан жакшы кылып бул абдан белди өстүрө турган булчуң, бел булчуңдарын өстүрө турган, күч бере турган бул упражнение бар, штанга менен становая тяга деп коет. Анан кийин биз ушуларды туура багытта жазыш керек. Анан кийин кандай кылып жаза алат деп таң калып аткан болсоңор, анда мынакей көргүлө. Мынакей азыр биз жазай турган салмак. Бул серьезный салмак, азыр бул жерде бир топ серьезный салмак. Анын үчүн аны жакшы көтөрүш үчүн бизге лямка деп коет, колдорду чыгарбас үчүн. Оор салмакта эми манжаларыбыз чыдай албайт, кармап турганда көп жол жазсак. Ошон үчүн буну биз мындай бекем менен кармабышыбыз керек болот. Белде болсо обязательно кор керек.
Başta kettik. Bismillah. Belli bekende zaşka seriyonlara. Kaç oldu? Oldu demeyeceğim, getirin mi? Oldu. Bulcar dayavay, серьезный вес. Canandan da серьезный irak вес. $240, да? Başladık mı? Bismillah. Şum çıkıp ketedi, batpay kaldı. Allah'ın güç kuvveti menen. Moving with the motion.